Ынтымақтың эфирин кабар маалымат программасы менен улантабыз. Студияда Тугунай Темиралиева. Саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылышыбыздын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда вирустун жайылышы күч алды. Бүгүн илдетке кабылгандардын катары 279га көбөйүп, 7 адам каза болду. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев эки тараптуу өпкөнүн сезгенүүсүнөн улам ооруканага которулду. Өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Ырчы Асель Кадырбекова катышкан жол кырсыгы боюнча айдоочу 1 айга камалды. Бүгүн 30-июнга карата Кыргызстанда дагы 279 адамдын анализинен коронавирус инфекциясы аныкталды. Бул тууралуу эртең мененки онлайн маалымат жыйында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 5296 адамга жетти. Акыркы суткада 76 бейтап сакайып ооруканадан чыгарылган. Айыккандардын жалпы саны 2370 адамды түздү. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 182, Чүй облусунда 36, Ош облусунда 1, Ош шаарында 1, Жалал Абад облусунда 7, Баткен облусунда 9, Нарын облусунда 10, Ысык Көл облусунда 18, Талас облусунда 15 адам. Ошондой эле Кыргызстанда коронавирус оорусу аныкталган дагы 7 адам көз жумду. Алар республикалык клиникалык ооруканасында 55-76 жаштагы 2 эркек киши, Ош шаардык клиникалык ооруканасында 49-70 жаштагы 2 аял киши, номер 2 клиникалык төрөт үйүндө 27 жаштагы аял киши, Жайыл аймактык ооруканасында 44 жаштагы эркек киши, Кыргыз-Түрк достук ооруканасында 53 жаштагы эркек киши көз жумду. Кыргызстанда коронавирус оорусу жуккандан кийин жалпы 57 адам каза тапты. Коронавирустан көз жумгандардын арасында бир медицина кызматкери да каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Шашырбаев билдирди. Анын айтымында 30-июнда ички иштер министрлигинин Оштогу дарылоо борборунун ординатор дарыгери Жамал Тазабекова 70 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Ал кызматтык милдетин аткарып жүрүп COVID-19 илдетин жугузуп алгандыктан 22-июнда Ош шаардык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылган. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери намына татыган адис эки баланын энеси Тазабекова 1949 жылы 16 декабрда Ысык Көл облусунун Тоң районунун Бөкөнбаев айылында туулган. ИИМдин дарылоо борборунда 1982 жылдан бери эмгектенип келген. Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев стационардык дарылануудан өтүү үчүн ооруканага которулду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. 29-июнда Атамбаев саламаттыгы начарлаганын айткан. Андан коронавируска карата ПЦР анализ алынган. Анын жыйынтыгы таза чыккан. Ошол эле күнү ага дарыгерлер консилиум жасап Атамбаевка эки тараптуу өпкөнүн сезгенүүсү деген диагноз коюлган. Буга байланыштуу Атамбаев стационардык дарылануудан өтүү үчүн ооруканага жаткырылды. УКМКнын билдирүүсүнө мурунку президент Алмазбек Атамбаев коронавирус жуктуруп алган адвокаты менен байланышта болгон. Маалыматка ылайык Атамбаев акыркы аптада башка жактоочулары үй бүлөсү менен катар эле жактоочу Замир Жошев менен жолугушкан. Замир Жошевдин апасы коронавирус менен катталып дарыланып жаткандыктан ал шектүү болуп эсептелет. Кыргызстанда COVID-19 байланыштуу түзүлгөн эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу азыркы учурда кадрлар резервине киргизүү үчүн медицина кызматкерлеринин тизмеси түзүлдү. Жалпысынан тизме боюнча 870 адам, алардын ичинен Бишкек шаары боюнча 518, Чүй облусу 42, Ысык Көл облусу 76, Талас облусу 70, Нарын облусу 67, Жалал Абад облусу 8, Баткен облусу 48, Ош шаары жана Ош облусу 41, анын ичинде 207си медициналык билим берүү уюмдарынан. Бардыгы болуп резервде 302 ординатор бар. Резервдегилердин мультидисциплинардык медициналык бригадаларын окутуу үчүн 5 күндүк программа иштелип чыкты. Стационарлардын жана жогорку окуу жайларынын кафедраларынын базасында практикалык сабактарды өтүү менен аралыктан окутуу пландалууда. Окутуу 2020 жылдын 30-июнда башталат. Өлкө боюнча кырдаал оор бойдон калууда, бирок президент катаал чара көрүлбөстүгүн айтып, жергиликтүү бийликке көзөмөлдүк күчөтүүнү тапшырды. Ал эми кырдаалга жараша ар бир облус, шаар башчылары чечим кабыл алуусу керек. Мындан улам активисттер Ош шаарында талаптар гана коюлуп, чечкиндүү кадамдар жасалбай жатканын айтышууда. Кененирээк Мимоза Жаныбек кызы токтолот.
Өлкөдөгү кырдаалдан улам ооругандардын саны бүгүн 5696 адамга жетти. Анын ичинен жалпы 57 жаран көз жумду. Илдетке чалдыккандарды аймактарга бөлө келгенде Ош шаарында, Ош облусунда, Бишкек шаарында жана Чүй облусунда көп катталууда. Буга байланыштуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова ооруканада орундуктар жетиштүү экенин айткан болчу. Бирок соц тармактын колдонуучулары мындай маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын айтып чыгышты. Айрым видеолордо орун жок болгондуктан оорулуулар сыртта кулап жатканын көрүүгө болот. Мына дагы бирөө кулады. Мына көрдүм, тияктан бирөө баса албай калды. Уже биякта искусственный дыхание кылып атат мына монтип. Жигиттер абайлагыла. Мындай маселе бир гана Борбордо эмес, ар бир шаар, облустарда орун алып жатканын тиешелүү кызматтагылар моюнга алышпайт. Ал эми Ош шаарында бул тууралуу иштер жүрүп жатканын, орундук маселеси каралып жатканы кабарланды. 2121 орундуктар даярдалган, анын ичинен обсервация бул 1736, ал эми изоляция 385. 385ти да биз бөлгөнбүз. Бул жанагы анализи оң чыккан, абалы оор деген жарандарыбызга 150 койка орун даяр. Ал эми ошол эле абалы оор, бирок анализи отрицательный тест чыкканда жарандарыбыз бар. Бирок симптомдор дагы ошо ковидке окшоп кетет. Аларга 105 орун даярдаганбыз. Анткени алар бөлөк жаткырганга туура келип атат. Деген менен Ош шаарында деле абал күн сайын курчуп баратат. Күтүлүп жаткан кырдаалга байланыштуу жергиликтүү бийлик өз алдынча чечкиндүү чечимдерди чыгаруусу керектиги айтылган. Буга байланыштуу кала башчысы шаардыктарга кайрылуу жасады. Андан кийин көпчүлүгүбүз ооруга кайдыгер карап, санитардык талаптарды аткарбай калдык. Көчөдө, базарларда, коомдук транспорттордо, кафе, ресторандарда бет капсыз талаптарды сактабай жүргөндөр көбөйдү. Ош шаарында бул илдетке кабылгандар 700 кишиге жакындап баратат. Мындан да катуу чараларды кабыл алуу зарылдыгы жаралышы мүмкүн. Чектөөлөрдүн, талаптардын баары сиздердин ден соолугуңуздар, коопсуздугуңуздар үчүн. Бирок айрым жашоочулар Ош шаарындагы кырдаалды эске алуу менен чектөөлөрдү мындан ары да күчөтүшү керек дешет. Айтымдарында милиция кызматкерлерине гана иш жүктөлүп жаткандай, тиешелүү кызматтар элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, талаптардын аткарылышын көзөмөлдөшү керек дешет. Медиктер больницанын ичинде иштесе, көчөдө милициялар иштеп атат. Бул жерде милициялардын милдетине кирбейт. Себеби милициялар адамдарды оору жукпасын, ал бул деп агитация жүргүзгөн менен милициялардын өздөрүнүн деле ден соолуктарын коопсуздукка салып, милициялардын арасынан канчасы мына каза болуп атат, башка окуяларга туура келип атат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чечсин деп президент өзү айгайым укук берди. Кайсыл жерде көп оору чыккан болсо, ошол жердин мэрлери чечиш керек. Мэр деген бул чечкиндүүрөөк болуп, мына гуманитарный помощко келген акчалардан жок дегенде аз да болсо кичинекей больницаларды куруш керек эле. Бизде андай больница куруу деген болгон жок. Эми чатырларга жаткырып атышат. Бул чатырдагы ооруларды кантип айыктыруу? Бул деген өтө чоң коркунучтуу абал. Кыргызстандагы кырдаал оор, бирок конкреттүү чечим чыга элек. Ал эми Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев карантиндик чектөөлөрдү күчөтүүнү айтып, өкмөткө карантиндик чектөөлөрдү киргизүү планын иштеп чыгууну тапшырды. Өз милдеттеримди берилүү менен аткарам. Бүгүн мындай убаданы премьер-министр Кубатбек Боронов баштаган өкмөт мүчөлөрү айтышты. Ант берүү иш-чарасына өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Ал антка бекем туруп, өлкөнү кыйын кырдаалдан чыгаруу боюнча бир канча тапшырмаларды берди. Жогорку кеңештин кенен Нуржамал Баргыбаева баяндайт. Бүгүн жогорку кеңеште кезексиз жыйын өткөрүлдү. Анда премьер-министр Кубатбек Боронов, ошондой эле жалпы өкмөт мүчөлөрү кынтыксыз кызматтарын аткарууга ант беришти. Мен Боронов Кубатбек Айылчевич, Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын.
Рахмат. Жаңы өкмөт курамын ант берүү аземине президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Өлкө башчысы өкмөттөгү кызматкерлер алдыда ар тараптан сыналаарын баса белгиледи. Анткени коронавирус илдети дагы кулачын жайып, аларда массалык иш-чаралар, той топурлар уюштурулуп, медициналык талаптар сакталбай жаткандыгын айтат. Кырдаалды көзөмөлдө кармап, анын курчушуна жол бербөө үчүн жоопкерчилик өкмөттүн облыста өкүлдөрүнө, шаарлардын мэрлерине, райондордун акимдерине, айыл өкмөттөрдүн жетекчилерине жүктөлгөн. Чектөөлөр аркылуу тартипти камсыздоого мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок кайрадан карантин режимин киргизип, кырдаалды күч менен көзөмөлдөөгө азырынча барбайбыз. Экономикалык ишмердик чектелбегени менен санитардык чектөөлөр алынган жок. Жарандар, ишкерлер эпидемиологиялык коопсуздуктун баардык нормаларын катуу сактоого милдеттүү. Президент ошондой эле өкмөткө экономикалык потенциалды сактап калуу зарылдыгын эскертти. Акыркы кырдаалга байланыштуу кризистик кырдаал жаралып, андан ишкерлер дагы олуттуу жабыркады. Ошондуктан өкмөт бул багытта конкреттүү иштерди жасоо керектиги айтылды. Салык же башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөөдөн качуу фактыларын тескөөгө финанс полициясы жана салык кызматы гана укуктуу. Башка укук коргоо органдарынын бизнестин чарбалык иштерине кийлигиши токтотулган. Орус-Кыргыз фонду, мамлекеттик финанс институттары тарабынан элеттик ишкерлердин долбоорлорун каржылоо көбөйөт. Өз кезегинде бизнес өкүлдөрүнүн мамлекетчилдиги, социалдык тилектештиги көрсөтүп, ар кандай шектүү схемаларга катышпай, салыктан, социалдык төлөмдөрдөн качпай таза иштеши талап кылынат. Күз айларында өлкөдө парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо өткөрүлөт. Бул жарыяндар мамлекеттин тынчтыгына кедергисин тийгизбеши зарылдыгы да бүгүнкү жыйында көтөрүлдү. Өлкө башчы эч бир партияны өзгөчө колдоого албай тургандыгын билдирет. Парламент күчтүү болушу, анын курамынын сапаты, партиялардын түзгөн тизмесине көз каранды. Партиялардын парламентке келиши же келбеши сиздердин добусуңуздар чечет. Шайлоо өтөт. Андан кийин да мамлекетибиз алга жүрүп, өлкөбүздү өнүктүрүү милдет турат. Элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга, калкыбыздын ден соолугун чыңдоого, жаштарыбыздын билимин жогорулатууга, жанырып иштей турган чыныгы эл өкүлдөрүнө муктаж болобуз. Ошондуктан жетөөлөп биркесип, курмада калданбай, нукура элдин өкүлдөрүн шайлап бересиздер деп ишенебиз. Ал эми калкты социалдык камсыздоо системасын жакшыртууда жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын көтөрүүдө алгылыктуу иштер жасалган деп бааланды. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак. Бүгүн парламенттин кезексиз жыйынында Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков 6-чакырылыштын 7-сессиясын жабылганын жарыялады. Сессиялык мезгил ичинде 136 мыйзам, 614 токтом кабыл алынды. Премьер-министрдин, башкы прокурордун, Улуттук банктын, эсеп палатасынын төрагаларынын жылдык отчеттору болду. Жарандардын 15 миңден ашык кайрылуусу каралып, шайлоочулар менен 29 миңден ашык жолугушуу өткөрүлдү. Свердлов райондук соту ырчы Асель Кадырбекова катышкан жол кырсык боюнча чечим чыгарып, патруль ыкчам аракеттүүнү тобунун айдоочусун номер 1 тергөө абагына 1 айга камады. Учурда жол кырсыгын жараткан деп шектелген 25 жаштагы жаран ооруканада, аны милиция кызматкерлери кайтарып жатышат. Эске салсак, 26-июнда саат 15:45 чамаларында Тыныстанов көчөсү менен бара жаткан Honda Odyssey'дин айдоочусу Медеров көчөсүнөн чыккан Кадырбекованын башкаруусундагы Toyota Camry'ни сүзгөн. Кырсыктан жабыркаган 1991 жылы туулган Асель Кадырбекова азырдагы абалы оор бойдон калууда. Бул факт жазык кодексиндеги 297 берене боюнча кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бишкек-Ош жолунун Маданият Беговат аралыгына асфальт төшөө иши башталды. Жолдун аталган 67-чакырымы бөлүгүн жаңыртуу 2018 жылы башталып, ушул мезгилге чейин бир канча ирет каражатка жана пандемияга байланыштуу токтогон болчу. Эми каражат толук чечилип, жумуш ыраттуу жүрө баштады. Адистер жолдун 3/4 бөлүгү ушул жылдын аягына чейин бүткөрөбүз деп турушат. Теманы Жалал Абадтан кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай уулу улантат. Асфальт төшөө жумуштары Бишкек-Ош жолунун 558-чакырымынан башталды. Тагыраагы жолдун Базар Коргон району менен Сузак району чектешкен бөлүгүндө асфальт басыла баштады.
жол Европа стандартына жооп берет жана 2 категорияга кирет. Жолдун эми конструкциясы дорожный одежданын толщинасы 59 сантиметр. Анын бир топ слойлордон турат. Подоснование дейбиз. Азыркы салып аткандын түйүндөгүсү 22 сантиметр, анан кийин бул өзү дагы 22 сантиметр. Анан кийин 2 слой асфальт кетет. Бизде биринчи 9 сантиметр асфальт, анан кийин 6 сантиметр асфальт кетет. Ошонун бардыгын келип кошкондо расчет менен нагрузка 11,5 тоннаны берет да. Бул евро стандартка, евроазиат стандартка турулаган жол, 2 категорияда жолдун расчеты ушундай болуп келет. Реконструкциядан өтүп жаткан жолдун жалпы узундугу 67 чакырым, быйыл анын 20 чакырымдан ашык бөлүгү бүткөрүлөт. Ал үчүн 120 жумушчу, 150ден ашык техника тынымсыз иш алып барууда. Жолдун курулушунда иштеп жаткандардын 18 гана чет өлкөнүн, башкача айтканда тендерден уткан Азербайжандык Асвирт компаниясынын өкүлдөрү, калгандары жергиликтүү жумушчулар. Алардын арасында кум шагыл даярдоочу заводдо механик болуп иштеп жаткан Алимардан Маматалиев да бар. Наша дробилка иштеп атат. Мааш жакшы. Ленталарды лилевке карап жүрөбүз. Бу жерде механикмин. Айлык 25 миң сом маашын вактында берет. Балдарга эми жакшы болду, иштеп атат бардыгы. Канча адам иштейсиздер? 9 адам иштейбиз. Жолдун курулушу үчүн Базаркоргон районуна асфальт бетон заводу курулган. Андан саатына 210 тонна асфальт чыгарылат. Учурда жумуш ыраттуу жүрүп жатат. Деген менен буга чейин бир канча жолу жолдун курулушу токтоп калган. Мындан улам калк арасында жол белгиленген мөөнөтүндө бүтпөй калат деген кооптонуу бар. Ал эми курулушту ишке ашырып жаткан Азербайжандык Асвирт компаниясынын өкүлү буга чейинки тоскоолдуктарга карабай жумуш белгиленген мөөнөттө тагыраагы 2020 жылдын июнь айында бүтөөрүн билдирди. Что у нас по всей протяженности и все работы уже Бизде жолдун бардык бөлүгүндө иштер башталды. Буга чейин көпүрөлөр курулуп, тегиздөө иштери жүргөн болсо, эми жолдун бетине асфальт төшөй баштадык. Биз бардык жумуштарды белгиленген мөөнөттө аяктайбыз деген үмүттөмүн. мы вовремя успеем все исполнить свои обязанности. Бишкек-Ош жолунун 67 чакырымды түзгөн Маданият Беговат аралыгын реконструкциялоо 2018 жылы башталган. Ага керектүү 64 миллион доллар каражатты Евразия өнүктүрүү банкы бөлгөн. Бул суммага жол кеңейтилип, асфальт гана төшөлбөстөн жол четине 40 чакырым тротуар жаткырылып, 190 жерге жер астындагы турбалар коюлат. Ошондой эле 30 чакырымдан ашык аралыкка жарыктандыруу орнотулуп, 36 миңден ашык бак дарак эгилет. Кабылбек Учкунбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Оштогу Алтын Уя үй бүлөлүк балдар үйү түптөлгөндөн бери 20 баланы эрезеге жеткирди. Мында 2 жаштан 16 жаштагы ата-энеси жок балдар тарбияланат. Балдарга кадимки үй бүлөлүк шартта кам көрүлүп, ата-эненин мээримин эңсөө балдарда чанда кездешет. Аталган балдар үйүндөгү шарт менен кабарчыбыз таанышып келген. Тамара Токтомаметованын күнүмдүк жашоосу ушул балдар менен өтөт. Аларга чоң эне болуп, балдар менен бирге ойноп, ата-энеси бар балдардан кем кылбай мээримин төгүп тарбия берет. 1998 жылдан бери көптөгөн балдарды тарбиялап өстүргөн каарманыбыз бүгүнкү күндө да тыным албай бала кароо менен алек. Азыр бул жерде 2 жаштан 16 жашка чейинки балдар бар. Мында тарбиялап гана түн болбостон эрежеге жеткендерин үйлөп, кыздарын турмушка берип, жада калса жогорку окуу жайга чейин окуткан учурлар кездешет. Ошол кездеги тарбияланган балдар мына үйлөндү, жайланды, бардыгы үйлүү жайлуу болду. Россияда иштеп атат, Казакстанда иштейт, башка дагы Ирак, алыскы, Дубайда дагы бирөө иштегендер бар. Кудайга шүгүр, бирок ушул күнгө чейин эми мамлекет тарабынан ушуларга жер бөлүнүп, үй бөлүнүп эчтеке боло элек да. Анан ушул жагы өкүнүчтүү болуп турат. Эми бир балам быйыл үйлөнөм деп турат, дагы ошого үй болсо жакшы болот эле. Бир бала армияга барып келди, дагы экинчи балам дагы армияга барды. Буларды ата мекенди сүйүүгө тарбиялаш керек да мына ушуларга. Мына мен 2 балам, 3 баланы ушу армияга жөнөтүп атам. Үй бүлөлүк балдар үйүндө 12 балага чейин гана багууга уруксат берилген. Азыр мында 12 бала бир туугандай чоңоюп жатышат. Тамара айымдын баласын ата, келинин апа, ал эми өзүн чоң эне деп бактылуу чоң бир үй бүлө болуп жашап келе жатышат.
Мадамин мындагы балдардын эң улуусу. Өзүнөн кичүү ини карындаштарын карап аларды ойнотот. 3 тилде эркин сүйлөп, айрыкча кыргыз тилин жакшы көрөөрүн айтат. Келечекте кыргыз мамлекети үчүн кызмат кылган эр азаматтардан болсом деген тилекте. Мен чоң ойгонумда көбүнчө военный болгум келет. Дагы военный болуп Кыргызстан мамлекетиге кызмат кылышты. Тилегим бар. Үй бүлөлүк балдар үйү менен балдар интернатынын айырмачылыгы бар. Үй бүлөлүк балдар үйүндө чоңойгон балдар ата-эне тарбиясын көрөт. Демек кадимки үй бүлөдө чоңойгон балдардан айырмасы жок. Бала деген кир болуш керек, бала деген ыйлаш керек, бала деген бири-бирин жакшы көрүш керек, бала деген балдар деген керек болсо мушташып дагы өсүш керек да. Анан кийин ошого тарбия бергенде, мисалы үчүн балдарды эч качан ата-эне урбаш керек да. Мен ушуга көйөм да. Сенин көз карашың, балага жасаган мамилең, ар бир балага жасаган мамилең өзгөчө болуш керек. Анан кийин бир бала болсо жакшы сүйлөгөндө кабыл алат да, аны алдаганды. Бир бала болсо абдан шоктонуп, катуу үнүңдү чыгарып тарбиялаган кабыл алат. Бирөө болсо көз карашыңдан да сезип турат. Анан ошолордун ар бир балага өзүнчө ыкма кетип атат да бул жерде. Балага барат. Анан ошолордун бардыгы биригип келип туруп, бул жерде ошо бир чоң үй бүлөнү, чоң бир очок баягы үй бүлөнүн түптөп атат ошол жерде. Анан булар Үй бүлөлүк балдар үйүндө Тамара Токтомаметова жакындары менен чогуу балдарга кам көрөт. Мында балдар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Фируза Шымбайбай Бөгсөн уулу, Ынтымак. Абышка болсо акча жок. Мына ушундай кабарлардын топтому бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайт. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта калыңыздар.